Dostlar biz hazır dağı bizim okçularına geldik. Bu жерде локациясы кандай дейсиңер? Кудай бергенден, жана Кудай берген. Анда Ден Сиапиянатан бери өткөндө эле оң колдо 411-чи эски замена масла ошол жерде устаканага айландырып иштеп атат. Бул жерде ушул байкер иштейт. Бул байкер биздин өткөндө жаңы эле ачып уже иштеп баштагандан эле 1 айдан ашып калдык. 2 ай болду. 2 ай болду. Жаңы иш баштаганда кандай болду? Азыркы учурда кандай болду? Elhamdülillah biz iş başlagandan beri artка кеткен жокпуз. Алды делебиз. Эми өтө деле алдыга жылдык деп айта албайбыз, бирок ортодо Кудайга шүгүр бар. Жок эмес. Кыйынчылыктар деле андай деле кыйынчылык эмес. Өкмөт жагынан бул жакта өздөрү бүтүрүшөт. Биздики бул жерде только иш. Bunu bir günde kaç akça ortak? Bir günde 500'den 6000'e çeyin taptık da. Münacır. Bayağı utilizasyona getirdi de boşanma çeyin vakitça işletesler. Ova bu жерде biz gelgende aytkan buzulat, bирок качан buzulat пока белгисиz. Ошо buzulганга чейин иштей берели деп договор түзгөнбүз. Жерде туугандар главный бизнесте ишти баштай бериш керек. Башталгандан кийин акыры кетирип, булар нолдон баштаган үчүн азыр кандай гана место болбосун ошо башташкан. Буларда да толук аппараттар бар. Рекламасын байкап турсаңар, автоэлектрик диагностика, форсунка, дым, компрессорлор, давление, полный өлчөшөт. Эгерде Кудай бергендин Ден Сиапина жагында болуп калсаңыздар, ушул жерге келесиңер, эски замена масла X-Oil 411 деп локация жасаңыздар да чыгат. Кудай бергенден бир аз эле өткөндө, бир ай басса, бир ай өткөндө сиздерге. Бул жакта Харилла ошол байкенин чыгакта өткөндө. Бул жакта очередь болбойт, 2-3 бала иштешет. Эртең графигиң кандай? Эртең 9'dan 6'ga чейин. 9'dan 6'ga чейин. Кайсы күнү иштебейсиз? Анделе күнү калмай. Биринчи күнү бермеш. Жака келип автомат жасасаң. Андан кийин туугандар бизде Бишкекте окууну бүтүп, анан мынтип иштеп аткан жигиттер көп. Бардыгына өтө ишеничтүү. Алдабайт. Өтү жоктун көзү жок деген маселе бизде жок. Таза кылып жасап беришет. Машинанын эчтеси жоголбойт, сынбайт, талкаланбайт. Бардыгы өзүңөр кандай өзүңөргө ишенсеңер, ушунчалык бардыгы ишеничтүү. Бүт прозрачный, алмашканысы алмашты дейт, алмашпаганысы алмашмады, өзү жасалды, айтып. Бүт бардыгы так даана, эч кандай баягы бүт не деп коет, жалган аралашпайт бизде балдарда. Ошондуктан чоң келесиңер, биздин атыбыздан кетсеңер, дагы жаңы автоэлектрикке кызыккандар, автобизнесман дегендер, чочубастан региондон көрүп аткандар болсо, келгиле, Бишкекте окугула, иштегиле, бул жакта башка жаңы. Бул жактан опыт старш көтөрүп туруп региондорго иштесең, ошондуктан мына байкелерибиз дагы өзүмдүн жердештерим болот, өзүмдүн байкам болот. Тоон болуп кетебиз. Бул жакка келди. Бул жакта машиналар аябай жаңы болгондо байланыштуу калды. Өзүңүз кандай болду? Негизи канча өзүңүз айтып берсеңиз, канча убакыт бул жакта иштеп туруп, андан кийин ал жакка барайын дейсиз. Кандай пландар болуп атат? Биз ниетибиз ушу Бишкекте эле өнүгүп, Бишкекте эле опыт алып дегендей тажрыйбабызды көбөйтүп, ушул жерде калганга аракет кылабыз. Эми насип кылышынча, эгер Аллах насип кылган болсо, үй жакка барабыз. Так биздики азырынча ушу Бишкекте эле пока кыймылдаш. Бишкекте эле иштейт. Пока Бишкекте эле. Бул мен Бишкекке жаңы келгенде ушул балдар мен экинчи группа. Анан бул байкелер келген, айтып бара чоң иштеп атышат. Сен өзүң эмне кетти иштегиң эле, эмне болуп баштага өтүп стройкаларда иштеген, көп жерде иштеген да, Айнекстанда иштеген. İşte айтса көп да, böyle жерлер, көп тармактарда иштеген. Эми башка көп жерде иштедиң, АКП принциптары билет. Эми ошол башка сен жумуштарыңдын
жактагы кыйынчылыктарга салыштырмалуу бул жактагы жумуштун кыйынчылыктары кандай экен, анан кийин акча маселесинде кандай экен? Эми эркек адам болгондон кийин бир кесиптин ээси болгон жакшы экен да, өзү. Бир кесип менен кеткен жакшы экен. Мисалы ар жакка секире берген да болбойт экен да. Бир жерден өнүгүп жаштай көгөргөн жакшы экен. Ошо эми башка кесиптерге караганда бул кесип жеңил дагы, акчасы да жакшы. Жакшы иштеген, эмгектенсең жакшы эле да. Азыр канча болду ошо өзүң жеке ишканаңды ачып иштеп баштаган? Канча болду? 3 ай болуп калды. Орточо эсепмен мынакей азыр мисалы биз жаңы эле келдик, эч кандай репетиция жок эле баштадык. Бир айда орточо канча акча тапса болот? Орточо 60-50 болот. Биринчи айыңда канча болду, мына үчүнчү айда канча болду? Азыр 3-cü ay emgetdi. Эмгетти анда. Биринчи, экинчи айда кандай болду? ошо бир 50 дегерек болду да. Ошол жерде айта кетчү, булардын рекламасы өтө кичинекей экен. Жанына келсең араң окулат экен да. Бул жакта эски заманамасы болгон үчүн бул жакка адам анча байкабайт экен. Мустакан экенинчи. Бул менин оюмча реклама этсеңер дагы клиент көбөйөт го деп. Ооба, ошо Кудай берсе. Анан бул реклама маселесинде айта кетейин, мен өзүм жеке оюм Бишкекте негизи баннер өтпөйт. Бишкекте баннер эч ким окубайт. Бишкекте только онлайн бериш керек. Онлайн, мисалы мен ушул жерде иштесем, мисалы биз ачылдык Дентиапинада автоэлектрик, инжектор, диагностика боюнча жумасына 6 күн иштейбиз, 9-дан 6-га чейин. Мына ушундай жерде иштейбиз. Бул жагында Роснефть бар экен. Бул жагында Кудай бергенден өткөндө эле оң колдо болуп калып, реклама бермек. Реклама берип, анан ушул машинаны жасап аткан болсом, ушул машинаны задний степ жасалды, фара жасалды. Кимде ушундай кызматтар болсо кайрыла бересиңер. Биз арзан жасап беребиз. Өзүңөр эмне плюс бар? Очередь жок болсо очередь жок. Бүт прозрачный болот айтып. Ушуну реклама кылышат да. Ошондо дагы табыш көбөйөт. Азыр эми негизи чынында айткансам, бул реклама маселеси өзүнчө дүйнө, устачылыкты үйрөнгөн өзүнчө дүйнө. Айрыкча ушул окшошкондор табышат дейт. Бул байке экөө тең намаз окуйт. Экөө ошентип эле табышып калып ушул жерде иштеп атышат. Бирок негизи башка окуучулар, башка балдарга барганда эми айтып жүрөм. Өзүңөр мындай мисалы аурасы анча эмес. Бирок өзүңөр ушундай болсо дагы өзүңөр ачканыңарга жетпейт. Бирөөнүн колунда иштегенче, туура кандай дейсиңер? Өзүңөр кожоюнсуңар, туура график өзүңөрдүкү. Эми адам тууган урук башка бар, той чыйкалар. Бирөө ооруп калат, башка ооруп калат, айтор. Анан кийин келе да, график калаганда жабасың, калаганда ачасың. Ошол дагы өтө плюс. Жигиттерге ийгилик. Мындан кийин да чоң ресторандарды ачкыла, чоң баягы сервистерди ачып, сетевой кылып ачкыла, сервистердер өнүгө берсин. Силер дагы көп жигиттер чыгаргыла, көп адамга себепчи болгула. Негизи эле Кыргызстанда техника тармагында көп ийгиликтерге чогуу жетише керек. Атай, сен да ортага алдыңыз. Рахмат силерге атай. Ол жигиттерге негизибиз мында көп бул жакта история долго, потому что бул байкем уже 5 жылдан бери тааныйм. 5 жылдан бери бул жактын башын айта кетейин, мен бир устазымдын жакын такес болуп. Такес. Мен ошол негизи ал байкем азыр көз өтүп калды. Ошондо мен ошол байкемде ученик болуп жүргөм бул жак. Анан кийин мен ошо байкем көз өтүп кеткенден ушул байкем уста кылам дедим. Келди, байкем иштеп атат, жакшы. Белинин дагы өзгөчө. Бул мен Россиядан көрүп жүрүп келген. Россиядан көрүп жүрүп жагдай берип антып үйрөнүп, барсам окуйм дей берип, акыры мен Бишкекке келген болуп, келип, окуп, буюрса баштады. Булар көп билишпейт. Эгерде таза инжектор жасатам десеңер, Дентиапина төлкөмүргө келип, Бишкекте ушул балдар өтө көп жасашкан.
Eng algaç belli 3 ay 4 ayga çekin şu ballar işleşken ular mындай işine жооп берет. Диагностикалардагы автоэлектрикдагы так дана берет. Ошондуктан чочу астарына келип биздин атыбыздан келсеңер дагы скидка кылып берет. Я балдар. Келсең жерде запчасть жакын бизденчи Запчасть дагы кенен дейт. Иншалла. Баары Ақтөбеден аса